Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү аралыктан сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы үй-бүлө майрамдары. Сабагыбыздын максаты жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, суроолорду толуктап жаза алышат, текстти окуп которо алышат. Адамдын турмушунда жакшы окуяларды баалаш керектигин түшүнүшөт. Сабакта өтүлгөн лексиканын маанисине жараша колдоно алышат. Алган билимдерин турмушта колдоно алышат. Жаңы лексика менен таанышабыз балдар. Кызыктар дүйнөсүндө мира интересного, гүл десте, букет цветов. Көрдүңүз балдар, кызыктар дүйнөсүндө бул кызыктуу нерселерди дүйнө жүзүндө көрсөткөндү кызыктар дүйнөсүндө дейбиз, же болбосо гүл десте. Бул майрамдарда же болбосо туулган күндө бирөөгө гүл беребиз. Анда балдар карагылачы. Биринчи көнүгүүдө сүрөт менен сөздөрдү эстейбиз. Бул сүрөттө силер эмнени көрүп жатасыңар? Бул сүрөттө биз бир үй-бүлөнү, алар үй-бүлө дасторкондо бирге отуруп майрамдап жатышат. Кайда, кандай деген суроолорго жооп берген сөздөрдү табалычы балдар. Анда бүгүнкү датаны жазасыңар дагы. Аягуун айынын 25 деп жазгыла. Тема үй-бүлө майрамдары. Ушул экинчи көнүгүүдөгү суроолорго жооп берген сөздөрдү табабыз. Кайда? Үйдө. Кайда? Мектепте. Өзүңөр тапкыла калган. Кандай? Көңүлдүү. Кандай? Көңүлдүү. Жана кызыктуу десек да болот. Ушинтип өзүңөр таап жазгыла балдар. Анда балдар текст окуйбуз. Туулган күн деген текст. Алтынай өзүнүн туулган күнү жөнүндө айтып берди. Кечээ менин туулган күнүм болду. Биз үй-бүлөбүз менен чогуу өткөрдүк. Атам мага кызыктар дүйнөсүндө деген китепти белек кылды. Агам кооз гүл десте тапшырды. Апам жана эжем мен жакшы көргөн торту жасашты. Анан баарыбыз торт менен чай ичтик. Менин туулган күнүм абдан көңүлдүү өттү. Көрдүңөрбү балдар? Алтынайдын туулган күнү кандай өтүптүр? Алтынайдын туулган күнү качан болду? Алтынайдын туулган күнү кечээ болду. Кимдер менен өткөрдү? Өзүнүн үй-бүлөсү менен. Көрдүңөрбү? Ушул сыяктуу суроолорго жооп берсек болот. Эми балдар макалды окуйбуз. Ата сөзү акылдын көзү, эне үйдүн куту. Көрдүңөрбү балдар? Биз чечмелесек атабыз ар дайым акыл менен, жакшы сөзү менен бизди тарбиялайт. Ошондуктан ата сөзү акылдын көзү. Ал эми энебиз болсо ар дайым бизди үйүбүздү жыйнайт, кийимдерибизди жуут жана бизди балдарды эне карап багат. Ошондуктан эне үйдүн куту балдар. Анда ушул макалдарды жаттагыла. Эми балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелер жөнүндө үйрөндүк? Үй-бүлөдө кандай майрам болот? Үй-бүлөдө туулган күндү канча өткөрөт? Ошол жөнүндө үйрөндүк балдар. Анда үйгө тапшырма экинчи көнүгүү суроолорго жооп бергиле. Алтынайдын туулган күнү качан болду? Калганын өзүңөр жазып, ушул суроого жооп жазып туруп, мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта калыңыз.